Саламатсызбы? Эгер сиз биздин каналда биринчи жолу болсоңуз, анда подписаться кнопкасын жана каңгырочону басып коюңуз. Дал ошондо сиз биздин видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыз. Биздин каналдын өнүгүшүнө салым кошуп жатканыңыз үчүн чоң рахмат. Парламенттик шайлоо келаткан февраль айында өтсө, аягы чыр-чатакка айланабы? Ушул тапта партиялар тыбырап, эртеңки аламанга даярдыктарын баштады. Парламенттик шайлоо февраль айында болушу мүмкүнбү? Бул боюнча так кесе чечимдер чыга элек, бирок тар чөйрөдө талкууланууда. Өкмөт барган сайын элдин назарынан калып, качаңдагы иштин көзүн билбегени менен ирэнжиткенин кантебиз? Элибиз дагы Абылгазиевдин арамына, ишмердигине ичи чыкпай турат. Бардык тармактар шалгайланып баратабы? Мындай шартта бийликтин рейтингин сактап калуу үчүн Жогорку Кеңештеги 80 депутатты өз каалоосу менен мандатын тапшырып, анан 45 күндүн ичинде шайлоо жарыяланабы? Ошентип ит жыгылыш оюндар менен февраль айына парламенттик шайлоонун дайындалышы бийлик үчүн пайдалуу болобу же жарга такалабы? Айтыш кыйын. Кыргыз коомчулугунан баарын күтсө болот. Баса убагында Аскар Акаев дагы 2005 жылы Жогорку Кеңешке шайлоо жарыялап коюп, аягы төңкөрүш менен аяктаганын эсибизден чыгарбашыбыз керек. Негизи саясий күрөштөр күздө өтсө бийлик үчүн ыңгайлуу болоорун унутпайлы. Булак Назар Ньюс KG сайты.